$3000 акча ушундай көзүм алдына келип туруп кетип калды. Экономика өзүн оңдобой туруп, Америкада 100 000 деген элдер миллионер болуп кетти уже. Bir айдан бери минуста жүргөм да. Бул компания 2 жылдан кийин товарын чыгарат экен. 2 жылдын ичинде банкрот болуп жабылып кетиши да мүмкүн. Сонун, вау, мен кылам буну, эмнеге жок деп бир бала өзүнө өзү асып алды. Эртең менен турса $170 000 минуста экен аккаунты. 20 жыл же 30 жылдан бери бул ишти кылып жүргөндөр, чоң бөрүлөр 1 сааттын ичинде эле миллиондогон акцияны алып кайра сатып берет. Ошол paper аккаунт менен биринчи 2 ай же 3 ай үйрөнсүн. Кириш лимитиң, анан чыгыш лимитиңди коюп иштешиң керек дейт. Алган стокторум $4000 $15000 чейин минуска кирип кеткени болгон. Ислам кээ бир компанияларды алышка уруксат бербейт. Салам барыңыздарга, урматтуу достор. Чикаганын убактысы менен азыр эртең мененки саат 8. Биз болсо ар күнү ушул убакта чуркайбыз, спорт кылабыз. Ал эми бул артта келе жаткан байке биздин Чикагодагы активдүү байкелерибиздин бири Гүлшанбек байке. Бүгүн сиздерге Гүлшанбек байке экөөбүз кызыктуу сонун маек куруп беребиз. Сиз болсо мына ушул каналга катталыңыз. Саламатсызбы? Кутман байке. Кандайсыз? Сонун. Эрте келип албадымбы? Жок. Ар күнү велосипед тээп ушинтип чыгасызбы? Ар күнү эмес, бир жумада 3 же 4 күн колдон келишинче аракет кылып. Канча болду велосипед тээп? Бир 2 айдан бери айдап атабыз, бирок бир акыркы 1 айдан бери бир профессионалдуу даражада бул жерде ошол биз жашаган жерде группалар бар, ошолорго кошулуп чогуу айдап турабыз, мотивация болсун деп. Ошондо сиздер бир канча бала болуп чогуу чыгасыздарбы? Ооба, бул жерде ошол Орто Азиядан келген, анан Кыргызстандан основной балдар бар. Анан бул жерде өз американец балдар деле бар. Ошолор менен чогуу бири-бирибизди колдоп туруш үчүн. Анткени жалгыз чыксаңыз мотивация бат эле өлүп калат да, уланта албай каласыз. Канча майл айдайсыздар? Майлда бизде бир жумада 100 майлдын тегерегинде айдаган аракет кылам. Өткөн жума бир аз 160ка чыгып кетти. Биздин бул жерде Замир деген байкебиз бар, ал байке менен 50 майл айдайбыз деп айдап келдик. Километрге 50 майл, ошондо 80 километр болуп калат да. Но байкем өзүңүз билгендей, акыркы учурда пандемия учурунда дүйнөдө жада калса абал өзгөрдү. Анын ичинде Америкада дагы бир канча компаниялар жабылды, кризис башталды дегендей жумушсуздук күчөдү. Ошол эле учурда ошол көптөгөн компаниялардын акциялары дагы түшүп кетти. Мен сизди билишимче көптөн бери ушул жаатында дагы алектенип, кызыгып, окуп, өзүңүз дагы кээде алып, сата коюп жүрөсүз. Бизге караганда же болбосо көптөгөн жаңы баштагандарга караганда бир аз тажрыйбаңыз бар болушу мүмкүн. Ошон үчүн мына жеке сизге чалып көп сурагандар болот. Анан биз YouTube канал аркылуу бир аз түшүндүрө кетсек. Себеби мага жаңы баштап эле анан акчаларын алдырып койгон жигиттерге деле сүйлөшүп калып атам дегендей да. Кантип башташ керек? Биринчиден чоң рахмат, убакыт ажыратып ушул нерсени элибиз үчүн, журтубуз үчүн, өзүбүздүн мекендештерибиз үчүн эң керектүү болуп аткан темаларды көтөрүп чыгып атканыңыз үчүн. Анткени биз бул өлкөдө бардыгыбыз иммигрантпыз. Иммигрант болгондугубуз үчүн деле көп нерсени бул жерден үйрөнөбүз. Кээ бир тааныштарыбыз, жердештерибиз бар, ал бул жерден ката кылып үйрөнгөндөр бар. Ката дегенде чоң акча жоготуу арты менен ошол бир колдо бир жыйынтык киргизип ошол менен кылгандар бар. Азыркы учурда туура айтасыз, пандемия болгон учурда бизде аябай көп жердештерибиз ушул аябай жакшы убакыт болгондугу үчүн инвестиция кылалы деп ушул ишке киргендер бар. Анан муну билип кирген бар, билбей кирген бар, ар түрдүү да. Анткени акчам бар деген адам эле инвестор боло бербейт. Бул жерде трейдер деген нерсе бар, анан инвестор деген адам бар да. Трейдер бул чайкоочу, биз билген эле бир нерсени бир жерден алып, башка жерге алып барып сатыш. Андан үчүн эле бир ошол мени базарды билген бирөө керек. Инвестор дегени бул акчасы көп адам. Бир айда, мисалы үчүн, Американын эсеби менен
$4000 акча таап аткан болсо, ошол $500 же $1000 инвестиция кылып койгон адам. Ал адам ал акчага муктаж эмес, коюп коет, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин алат. Биз ошол нерсени туура түшүнүп алышыбыз керек. Кээ бир компаниялар бар, азыр жаңы баштап аткандыгы үчүн, мисал беришим мүмкүн, электрический машиналар азыр аябай популярдуу болуп атат. Tesla көтөрүлүп кеткендиги үчүн жаңы ачылган EV деп коет, ошо electric vehicle, ошолорду чыгарам деген компаниялардын акциялары эч нерсе жок болуп туруп $70, $80 көтөрүлүп кетип атат. Булар бир дагы товар саткан жок, заводу деле жок, бир машина дагы иштеп чыгара элек. Алардын саткан бир гана нерсеси бар, ал деле убада. Promise. They are selling promise. Ошол компания эч нерсеси жок болуп туруп, акциясы көтөрүлүп кетти. Рискованный бир неме. Бирок биздикилер ошого кирбештигини билбей турган жерлери да бар. Ошон үчүн бир отуруп кичине сүйлөшүп өтсөк болот көп нерсени өзү аз-аздан болсо деле. Жакшы. Бул ошол жана сиз айткандай, бир чогулуп, кандайдыр бир деңгээлде канча сумма болсо деле дейли, айырмасы жок, ошол чогулуп турган акчаны инвестиция кылса болот, Ошо эми жумушту баштадык дейли, эмнеге маани бериш керек, эмнеден башташ керек, башында кандай каталарды кетирбеш керек? Бир дисклеймер кылышты унутуп калыптырмын. Өзү көбүнчө профессионал болбогон адамдар башка бир темада сүйлөгөндө ушул нерсени айтыш керек. Мен профессионалдуу маркетте анализ жумушун кылган адам эмесмин. Мен өзүмдүн катачылыгым, өзүмдүн үйрөнгөнүм, өзүмдүн кемчилигимден келип чыгып сүйлөп атам. Мени уккан адамдар кошумча бир изилдөөнү кылышсын каалаймын. Эми маркетке келе турган болсок, маркет бул сток маркет дейлет бул жерде, ошол компаниялар акцияларын сатат. Буну биринчи түшүндүрүп өтө турган болсок эгер, мен буну тамак түрүндө түшүндүрүшкө аракет кылайын. Мисалы үчүн айтайлы, 3 компания бар, үчөөнүн бирден продукциясы бар. Бирөөсү pepperoni pizza сатат, колбасалуу пицца. Бирөөсү сырдуу пицца сатат, бирөөсү vegetable pizza сатат. 3 пицца бар. Ар биринин бир слайсы, бир шейри деп ойлосок, ар бир компаниянын бир слайсы, бир шейри деп ойлосок, ошол ар бир эттүү колбасанын меники, эттүү болгон пиццаныкы $1,5, vegetable болгон $1, cheese болгон 50 центтен. $1, $1,5, $1 50 цент. Уже ценасын көрүп чыктык. Ушундай 3 компания өзүнүн акциясын сата баштады. Эми элдер кызыга баштады. Бул эттүү болгонду көп адам алат деп, мисалы үчүн мен $1,5 1000 алдым акциясын. Сиз келдиңиз дагы жок, эттүү эмес, мен vegetable алам. Анткени мен өзүмдүн ден соолугумду ойлоймун, мен ушуну жеймин деп туруп, сиз $1 ал жерге койдуңуз. Дагы бир байкебиз келди. Ал байкебиз келип туруп, мен cheese да алам. Анткени жаш балдар ушуну жакшы көрөт, арзан деле экен. Кийин көтөрүлүп кетиш мүмкүн деп 50 центтен ал 1000 алды. Үчөөбүз инвестицияны 3 компанияга кылдык. Эми биз тааныган дүйнөдөгү эң чоң университеттер изилдөө кылды. Изилдөө кылып отуруп, изилдөөнүн результатында эт жеген адамдын өмүрүнү 1 жылга кыскартат экен деген бир результат чыгарды. Бул бир жаңылык. Ушул жаңылыктын натыйжасында $1,5 акция 50 центке түшөт. Vegetable жегендердин өмүрү 6 айга узарат экен деген результатты бергендиги үчүн vegetable 50 центтен $1,5 чыгып кетет. Ошентип отуруп акциялар уже өзгөрө баштайт. Ушул нерсени так түшүнүп, билип, изилденген адам кайсыл жерге коерун ошого карап билет да. Сиз мисалы үчүн мен $1,5 койгондугум үчүн уже мен $1 акча жоготтум. 1000 алганым үчүн уже 75% акчам жоголду, кетти. Башка бир байке чизге 50 центтен койгондугу үчүн ал ар бир акциядан $1 акча кылды. Ушундай компаниялар деле Apple болсун, Amazon болсун, Zoom, акылыңызга келген бардык компаниялар ушул меде иретте иштейт. Акциясы бүгүн көтөрүлөт, эртең түшөт. Бул бир аз мындай түшүнүк болушу иретинде. Ооба. Ошондо биз ошол компанияларды кантип тандайбыз? Мисалы сиз жана айттыңыз, эми алданып калбаш үчүн бир мисалды жогоруда келтирип өттүңүз, Эми мындай нерсе бар. Биринчи очередте сток маркетке киришти каалаган адам платформалар бар. Платформалар булар Америкада мисалы үчүн эң популярдуу Dow Jones, SP 500, анан
ошого окшогон аябай көп нелер бар, платформалар бар. Бул платформаларды магазинде ойлосок, магазинге барсаңыз ар бир товардын өзүнчө немеси коюлат го, сатыкка. Компаниялар деле өздөрүнүн акцияларын ошол платформаларга коет сатыш үчүн. Анан арада брокерлар бар. Брокерларга мисал бере турган болсок, бул Robinhood, Webull, Ameritrade, ошого окшогон аябай көп брокерлар бар. Сиз иштешти кааласаңыз, брокерлар аркылуу аккаунт ачасыз дагы. Анан системага киресиз. Эми сиздин сурооңузга келе турган болсок, кайсы компанияны кайсы учурда алышыбыз керек, качан сатышыбыз керек деген нерсе бул жумуштун сыры. Мен сизге мындай кыл десем, меники сизге иштебей мага иштеши мүмкүн. Анткени мен кайсы учурда алып, кайсы учурда сатканымды секундуна чейин керек болсо важный. Сиз 2 секунд кечирээк кылып койсоңуз, жоготуп алышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн эч бир адамдын стратегиясы толугу менен кылынбаш керек, apply кылынбаш керек. Биринчи очередде үйрөнүлүш керек болгон нерсе бул базарды түшүнүш. Кандай алынат, кандай сатылат, бул эмне өзү. Бул билимди албай туруп, сразу стратегияны кыла баштагандар акча жоготот. Мисалы мен азыр 3 жылга жакын болду кыла баштаганыма. Биринчи жылы мен 1 тиын да пайда кылган жокмун. Налогумду кылып аткан учурда налог кылып аткан бала: "Сен ушунча $1000 акча айлантырыпсың, $1 деле акча кылып аптырсың деп атпайбы?" Мен ушунча акчаны айлантырдым, бирок үйрөндүм дедим да. Бул жерде кимдир бирөөгө акча берип үйрөнөсүз, же акча жоготуп үйрөнөсүз да. Ошон үчүн биринчи жылы мен билбеген нерсем эмне болгон? Мисалы үчүн $5,5 алган нерсем 17 центке түшүп кеткен. Ойлоп көрсөңүз. Мен канча акча койгон болсом, ошо 17 центтен уже ал үмүтүм үзүп, ал компания көтөрүлбөйт деп сатып салдым. Ар көргөндө настроениям бузула берипчи. Анан ошондо сиз минуста саттыңызбы? Минуста сатып салдым. Бир эле жолу ошону саткам, анткени бул компания ал баягы криптокурренси мода болуп аткан учурда криптокурренсиге товарыбызды сатабыз деген үчүн көтөрүлүп кеткен болчу. Кайра түшүп кетти анан. Эми айтайын дегеним, стратегия бул ар бир адамдын өзүнү жарата турган нерсеси. Сиз мисалы үчүн 20 адамдын стратегиясын угуп чыгасыз дагы, чөнтөгүңүздөгү акчага карап, канчалык серьезный бул ишти кылышыңызга карап туруп, өзүңүзгө жараша бир стратегия жаратасыз. Мисалы үчүн трейдингде бизде основной азыр 2 түрдүү трейдинг кылынат. Day trading бул күндүзгү трейдинг, күндүзү алып сатат. Анан swing trading деген бар, бул бүгүн алганыңызды 2 күндөн кийин сатсаңыз болот, же кааласаңыз 3 ай, 4 ай, 5 ай. Swingди дагы мисалы үчүн long swing, short swing деген бар. Мисалы 2 күндөн кийин сатсаңыз short, 3 ай, 5 ай, 6 ай же 1 жылдан кийин сатсаңыз ошо long swing болуп калат да, long trade. Ошол 2 түрү бар. Муну кайсыл түрү менен алектендиңиз? Муну мен day trading кылбаймын, мен swing trading кылам. Swing trading кылганымдын себеби өзүмдүн акчам. Өзүмдүн акчам менен кылгандыгым үчүн риским менин мойнума. Мен банктан карыз албагандыгым үчүн минуска кирип кетсем, өзүмдүн акчамды жоготом, өзүм жоопкер болом. Рискин да мойнума алам да. Үй бүлөмө да зыян келбейт, бир гана өзүмдүн кээ берген чечимдерим ката болуп калса, ошондо акча жоготкон болом. Day trading маселесинде мен башында баштаганымда мен деле билбечүмүн. Day trader болуш үчүн минимум эсебиңизде $25,000 акча болуш керек. Мен аябай кыялданып ошол day trader болом деп $25,000 акча чогултуп, эми day trader болом деп турсам, анан бир досубуз менен тартышып калдык. Ушундай day trader болуш үчүн margin account ачыш керек деп калды да. Margin account дегени бул ошол брокерлардын сизге берген бир немеси. Финансовый жактан колдоосу. Акчаңызды 1/1, 1/2, 1/3, 1/4. Америкада максимум 1/4кө чейин кылып берет. Бул эмне дегени? Сиз $25,000 акча койсоңуз, сиздин акчаңызды 1/1 дегенде 50,000 кылып берет. Максимуму 100,000. Сиз 25,000 койсоңуз 1/4 болгондугу үчүн сиздин 25,000 акчаңызга 100,000 кылып бергендиги үчүн сиздин buying power, яны алып сатуу күчүңүз $100,000 болот. Ал эми сиз day trader болгондугуңуз үчүн $25,000 менен сиздин безлимитный алып сатыш немеңиз болот, укугуңуз болот. Бул эмне дегени? Сиз $25,000 $100,000 кылдыңыз уже. Бир күндө 10 жолу алып сатсаңыз, сиз $1 миллион соода кылып койгон болосуз. Эгер жолуну, иретини, стратегиясыны жакшы билген адам болсо, сиз $1 миллион бир күндө 10 жолу кылдыңыз дейли. $1 бир акция алдыңыз. Ошону $2 кылып саттыңыз. Сиз бир күндө 1 миллионду 2 миллион кыла турган бир жолу бар. Бул аябай сырттагылардын көзү менен каралганда бат байып кетиштин жолу. Каргалар да кылбагыла деп атат.
Day trading жөнүндө сүйлөгөндө табияттагы бул туура эмес, бул жолго кирбегиле деп атат. Байлык жөнүндө сүйлөшүп аткан болчубуз. Бат байып кетиш немеси ар кимде бар да ичиндечи. Бул анткени Кудай бизге ушундай бир табият берген. Биз бул дүйнөдө эч нерсеге тойбойбуз. Алган сары дагы бере сура беребиз дагы, анан артынан кете беребиз да. Бул биздин ичибизде жаратылган бул нерсе бир гана бейишке барсак, насип кылса, ошол жерде токтотулат деп айтылат да. Мен уккан миш-мишим боюнча туура деп ойлоймун. Эми кайра келе турган болсок, бат байыш арзуусу болгон, ошол нерсени каалагандар миллион адам болгондугу үчүн риск аябай чоң. Анткени сиз да байышты каалайсыз, мен да байышты каалаймын. 25 000 долларды коюп туруп, аны 100 000 кылып туруп, аны 10 жолу трейдинг кылсам, мен бир күндө 1 миллион долларды айлантырып бере турган күчүм болсо, сонун, вау, мен кылам буну, эмнеге жок дейбиз да. Бирок эми биз Кудайга шүгүр, мага кошулбай тургандар болсо каршы эмесмин. Биз Орто Азия эли, биз мусулман калкпыз. Колубуздан келишинче чет өлкөдө жүрсөк деле ошол мусулман динине амал кылган аракет кылабыз. Изилденип көрдүм. Изилденип көргөндөн кийин day trading ислам дининде not prohibited дейлет, ошол not permissible. Бул эмне дегени? Исламда уруксат жок. Харам, халал деген нерсеге киришти каалабаймын, бирок ислам буга уруксат бербеген. Эмне үчүн? Себеби ушунда. Бир күнү пайгамбарыбызга бир сахаба келет дагы, "Я Расулуллах" дейт, "Мага бир адам келди, башка шаардан буудай алып келип беришимди сурады. Менин акчам жок, буудайым жок. Бирок клиент айтып атат, ушул акчаны алып келип бер. Мен наркы шаарга бардым, барамын. Буудайды 3 сомдон алам. Бул байкеге 5 сомдон сатам. Арада акча дагы аныкы, товар да меники эмес, 2 сомдон акча калат мага. Ушуну кылсам болобу?" дейт. Пайгамбарыбыз жок дейт. Бул жалган. Акча сеники эмес, товар сеники эмес. Сен бирөөнүн акчасы менен аны өзүнү алдап жүрүп 2 сомдон акча кылып атасың. Буга уруксат жок дейт. Эми 25 000 долларга келе турган болсок, биз 25 000ди 4 эсе көбөйтүргөндө 100 000 долларга болгон үчүн 75 000 доллар биздики эмес. Дагы бир деталь бар. Day tradingде сизге 100 000 долларды секунддун ичинде даяр кылып бере берет. Сатканыңызда сразу available болуп калат да, buying power'ыңыз даяр болуп турат. Бул эмне дегени? Бул брокердун сиз үчүн берген digital акчасы, чыныгы акча эмес ал. Digital ошо сизге карыз катарында берип атат. Бул акча өзү чыныгына келгенде, банктар аркылуу өтүп кайра келгенде Американ системасы боюнча 2 күн алат. 48 саат. 48 сааттын ичинде сиз бир торговля кылсаңыз, 48 сааттын ичинде саткан адамга жетип барат бул банктардан өтүп отурупчу. Бирок биз системада сразу көрөбүз. Брокер сизге ошол акчаны убагында даяр кылып бергендиги үчүн сизге 100 000 долларлык buying power берет. Ушуну бергендиги үчүн бул margin account. Margin account бул биз билген эле пайыз, процент аккаунт да. Эгерде сиз күндүз күнү ошол нерсени сата албай калсаңыз, түнү калып калса, түнү бул брокер сизден 6%дан 12%га чейин өзгөрөт, кээ бирлерине карап, пайыз алат. Мисалы үчүн айтайлы, сиз Тесланын 1,5 000 доллардан болгон акциясын алдыңыз, бир күн калды түнүндө, ошол 7%дан 12%га чейин болгон пайызда сизден уже пайыз алат. Пайыз болгондугу үчүн уже ислам биринчиден жооп ага эме кылып колдобойт. И акча дагы сиздики болгондугу үчүн, и риск дагы чоң болгондугу үчүн бул нерсени ислам уруксат бербейт. Кызыккандар үчүн мен кийинирээк сизге жөнөтөйүн, ошол сиз балким видеону койсоңуз комментарий кылып калтырышым мүмкүн. Детальный 5-6 функция бар. Ошо ислам эмне үчүн уруксат бербегендиги жөнүндө. Ошон үчүн bundan алыштыруушту сураймын. Статистика боюнча 90-95% day трейдерлер акча жоготот. Бул эмне дегени? 20 жыл же 30 жылдан бери бул ишти кылып жүргөндөр, чоң бөрүлөр бар да. Ошолор эле жаңы баштаган трейдерлердин акчасын уурдап коет. Ошондой. Буну абайлаш керек. Day трейдерден алыштырышыбыз керек. Анткени биздин жердештерибиздин баары кыйналып, пешенесин тери менен акча табат. Келип эле бул жака салып акчасын жоготуп алышын эч ким каалабайт. Ооба. Жакшы. Анда эмесе биз берки swing tradingге өтсөк. Swing trading мындай. Swing tradingде биринчи очередте базарда ар түрдүү товарлар бар. 1 доллардын астында, 10 доллардын астында, 20, 100 ошондой бир лимит бар. Мисалы үчүн айтайлы, кимдир бирөө жаңы баштап аткан болсо, биздин ошолорго айта турган сөзүбүз, Webull деген платформа бар. Булар брокер. Ошол компаниялардын акциясын алып сатат. Бул брокер paper trading деген бир опшн берет. Paper trading эмне? Сиз трейдингди ошол ал жерде акция алып сатышты билбегендигиңиз үчүн
алар сизге кагаз акча берет. 1 миллион доллар кагаз акча берет дагы. Чыныгы маркеттин ичинде акцияларды алып сатышыңызга уруксат берет. Бул мындай фейк бир аккаунт, бирок чыныгы Tesla'нын аккаунтун алып сатсаңыз болот. Ошол жерде мен айтарым үйрөнүп аткандар үчүн ошол paper аккаунт менен биринчи 2 ай же 3 ай үйрөнсүн элдер. Алсын, сатсын, минусқа кирип кетсе деле окей. Бир reset деген эмеси бар, кнопкасы. Бир басса 1 миллион доллар кайра келип калат да. Анткени кагаз акча болгондугу үчүн. Өткөндө бир досубуз айтып атты эле, ошо 1 миллион долларды иштетип отуруп 2 миллион кылыптыр да. Мына мен 2 миллион долларлык кагаз акчам бар, кимге кагаз Lamborghini алып берейин деп жөнөтүп бериптир. Ошол аябай жакшы, анткени стратегияны үйрөнөт. Эми swing tradingге кайра келе турган болсок, бул иштерди кылыштан мурда, акчаны коюп, бир нерсени алып сатардан мурда ошол paper tradingди кылып, сонун үйрөндүм. Болду, мен уже жок дегенде бир 50 компанияны алып сатып, качан түшкөнүнөн, качан учурда көтөрүлгөнүн үйрөнүп калдым. Мен эми өзүмдүн акчамды коюп, сода кылсам болот деген меге келгиче ошону кылып турсун досторубуз. Эми swing tradingге келе турган болсок, стратегия маселесинде YouTube'да аябай көп live swing trading кылган профессионалдар бар. Өздөрүнү live кылып коет дагы, компьютерларын ачат, бу компанияны алат, муну сатат, ошентип отурат, тынбайчы, ошолорду көрүшсүн. Мени кылган ишиме келе турган болсок, мен портфолиомдо азыркы учурда бир 30га жакын компания бар. Бирок бул 30га жакын компанияны менен бир айдан кийин сурасаңыз, мен дагы башка 30га жакын компания айтышым мүмкүн да. Анткени эч кимдин портфолиосунда бир гана компания менен иштеш деген нерсе жок, swing trading кылганда. Day tradingде болушу мүмкүн. Эмнеге? Day tradingде мисалы үчүн Tesla'нын акциясы аябай сонун ойнойт. Бир күндүн ичинде мисалы үчүн $1500 менен $1700 арасында ойноп турушу мүмкүн. Day traderler кандай иштейт? Алар секундта алып, секундта сатып ийишет. Айтайлы $1510 алдыбы, 5 секундтун ичинде $1520 чыкса, сатып ийишет. Секунданын ичинде. Бирок алар бир алганда 100 000, 200 000 штук алгандыгы үчүн алар чоң акча кылып алышат ошол учурда. Бирок ошол 2-3 секундтун ичинде акча да жоготуп алышы мүмкүн да. Анткени ал тик болгондо только жогору кетет деген гарантия жок, ылдыйга да кетет да. Ошон үчүн риск да чоң. Бирок алар 20% жоготкондо сатып салышат. Ошо акчанын 100%ын жоготпош үчүн 20% сатышат. Ал эми swing tradingде мени азыр алганым мындай. Азыркы учурда Американын базары коронавирус болгондугу үчүн аябай, кандай десем, алдын ала билиш кыйын. Мисалы мен 18 июнь, бир ай мурда, бир жумадан кийин өзүн оңдоп кетет экономика деп алган бир акциям бар эле. Ушул жуманын башында көтөрүлдү. Ал эмне деген? Мен бир айдан бери бир Xella деген компания бар, карап көрүшүңүздөр мүмкүн. Булар ошол компьютер сферасында софтвер сатат. Бул компания мен байкаган деле жокмун, билген деле жокмун да, өткөн ай жакшы эле иштеп аткан болчу. Англия өкмөтү жанагы MasterCard деген эме бар, билесиздер, кредитный карточка. MasterCard менен ушулардын программасын колдонуп, алардын өкмөтүнө бир сервис беришине разы болуптур, ошого кол коюлуптур. Бул мен түшүмө да кирбей турган бир жаңылык. Ушундай бир жаңылык чыкты. Бир айдан бери минуста жүргөм да, кечиресиздер го, бир $1000 минусқа кирип кеткен. Өзү акция 70-80 центтин тегерегинде, аябай арзан да, бирок мен көп алгам да. Ошол жаңылыктын айынан бум көтөрүлдү, эртең менен карасам кетип атат да, жогору карапчы. Бир ай күткөм да. Эмне кылсам, сатсамбы, кармап турсамбы? Бир ай күттүм да, ошол бая адамдын напсы келет да. Сатайынбы, сатпайынбы? Анан айттым да, өзүңдү карма. Анткени бир ай күттүм, баарына ал. Саттым, чыгып кеттим. Анан күнүн аягына бир все адам кызыгат да, көтөрүлүп кетти, түшүп кетти. Кирип карасам, жакшы мен саткан ценада туруп калыптыр. Бая күйбөдүм да. Кээ учурда чыгып кетип калат дальше, же түшүп кетип калат. Уоррен Баффет дагы айтат го, акцияда чыдамдуу болуш керек депчи. Ооба. Азыр кааласаңыз мен бир нерсени көргөзөйүн. Азыр анткени аябай маркет ачыла турган учурда. Аз маркет ачылды, именно 8:30-га жакын сиз менен жолугушуунун ниети ушул болчу. Бул Webull деген платформа, бул жер эми менин personal, менин өзүмдүн даныларым болбогон үчүн маркеттин алыш да бул. Американ маркетинде Dow Jones, S&P 500 жана Nasdaq деген ошол чоң 3 платформа 8:30-да ачылат. Азыр бизге саат 8:30 болду. Көргөнүңүздөрдөй базар ачылышы менен бүгүн 1,5% Dow Jones түшүп кетти, S&P 500 дагы 1% түштү, Nasdaq 0,85 түштү.
Бүгүн базар ылдыйга кетип атат. Ушундан мисалы үчүн базарды байкайсыз да. Базар ачылган учурда бүгүн эмне болуп атат? Америкада ар бир мисалы үчүн Dow Jones, S&P 500, Nasdaq булардын астында миңдеген компаниялардын акциялары сатылат. Булар чоң платформалар да. Именно азыркы учурда мына көрүп атасыздар, кетти базар. Бул дегени инвесторлор, ана могул ылдый жакты карасаңыздар, decliners and advancers деген бар. Бул decliners акчасын чыгарып кетип аткандар. Уже инвесторлор маркеттен акчасын чыгарып атат. Advancers акчасын киргизип аткандар. Advancers аябай аз. Мол 0%-тен 2%-ке чейин, анан 15% жогорусу деген нерсе бар. Green болгондор бардыгы инвесторлор. Инвесторлор акчасын киргизбей атат уже. Анткени азыр volatile деп коет, маркет аябай коркунучтуу болгон үчүн. И дагы бир нерсе бар. Ошол бул дагы стратегияга кирип кетет. Жуманын аягында day трейдерлер асамда миллиондогон долларды айландырат да. Булар акчасын чыгарат базардан. Бүгүн четверг, эртең пятница. Пятницаны Bloody Friday деп коет булар. Ал эмне булар бар акчасын чыгарып, эс алыш күнүнө акча калтырбайт. Анткени жогоруда сүйлөштүк го, margin account болгондугу үчүн day трейдерлер Friday күнү акчасын бүт маркеттен чыгарат. Анткени weekendке калып кетсе 2 күндүк процент төлөп калыш керек болуп калат да. Ошон үчүн акчаны чыгаргандыгы үчүн деле маркет аябай кыйналат. И минуска кирип кетет барычы. Дагы бир маселе, мисалы, жана ислам day tradingге уруксат бербейт дедик го. Swing tradingге эмнеге уруксат берет анда деген суроолор болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн swing tradingдин эң жакшы жагы биринчи очередте биз брокерлардан аккаунт ачып аткан учурубузда cash аккаунт деп ачышыбыз керек. Ошол ислам жагынан көңүл буруш керек болгон эки нерсени айтам. Аккаунт ачылып аткан учурда margin аккаунт эмес, personal cash аккаунт ачылыш керек. Personal cash дегенде сиз өзүңүздүн акчаңыз менен трейдинг кыласыз, эч кандай интерес кошулбайт. Бирок cash аккаунт ачылганда деле сиздин акчаңыз available болуп турган учурда брокер сиздин акчаңызды башка бирөөгө процентке берип салат. Башка бирөөгө процентке бергендиги үчүн анын белгилүү бир процентин Американын закону боюнча сизге беришке мажбур да. Ошон үчүн көп балдар буну байкагандыр. Сиздин шотуңузга interest money деп кошумча акча келип калат. Бир айда бир акчаңыздын көптүгү аздыгына карап туруп. Ошон үчүн ар бир брокерга аккаунт ачкан учуруңарда жазышыңар керек. Мен ушул интересттин акчасын мага бербегиле деп. Анткени процентке исламда акча берсе болбойт. Сиз айтайлы $5000 аккаунтуңузда акча болсо, сиз $5000 колдоносуз, иногда колдонбойсуз, туруп калат аккаунтуңузда. Алар ошол $5000 акчаны бирөөгө процентке берип коет. Ошонун натыйжасында сизге да процент келип калат да. Ошого өздөрүнө жазып, ушул проценттин акчасын мага бербегиле, мен ошол исламдын эсинде болгондугум үчүн мага уруксат жок деп айтып койсо, алар өчүрүп коет. Байке, сиз 3 жылдан бери эле ушунча нерсе үйрөнүп турсуз. Бул дагы дайым жаңыланып, окуп, изилденип турганды талап кылабы? Ооба, аябай жакшы нерсеге кол урдуңуз. Бул жерде маркет ар жума же ар күн эмес, саат сайын өзгөрүп турат. Ар кимдин өзүнүн, мисалы үчүн трейдинг кылган балдар деле көрүп аткандыр. Трейдинг кылган балдар деле билет. Эч бир маал кимдир бирөөнүн жаңылыгына же кимдир бирөөнүн насааты менен иш кылынбайт. DD деп коет, due diligence. Ар ким өзүнүн ишенген немелеринен, тармактарынан же жаңылык кабарларын окуп, ошого карап туруп инвестиция кылсын дейт. Мисал берейин. Азыр Nikola деген компания бар. Жана жогоруда бир аз сөзүн кылдым эле. Эч кандай товары жок, заводу жок, саткан эч нерсеси жок, бирок Nikola бул Тесланын фамилиясы. Nikola Tesla. Tesla крутой болуп кетти. Бул деле Николанын фамилиясын алып, ошол эле жолдо hydrogen powered, анан EV, electric powered машина чыгарып атат, джип чыгарып атат. Badger деген. Ушул компаниянын сиз келечекте көтөрүлүп кетерине ишенсеңиз, буга жарашкан бир жаңылыктар чыккан болсо, ошону бардык тармактардан изилдеп, сурап, көрүп, кээ бир өзүңүз билген, мисалы үчүн аябай чоң телевидениялардын анализдери бар, трейдинг анализдери. Ошолорду уккан тагдырда сиз өзүңүз чечим берип туруп, окей, бул азыр $30-40 тегерегинде. Бүгүн $30 түшүп кетти. $80 көтөрүлгөн болчу Nikola. Азыр $30 турат. Мен бунун көтөрүшүнө ишенем. Николанын CEOсу эмне деди? Николанын CEOсу айттыки, биз 21-жылы заводдо иштей баштайбыз деди. 22-жылы биринчи товарыбызды клиентке жеткирип беребиз деди. Значит, 2 жыл бар.
2 жылдык инвестиция кылышты каалаган адамдар азыр койсо болот. Эмнеге? Анткени бүгүн $30. Tesla $30 кезинде сиз алмак белеңиз, бүгүн $1500 болду. Сиз ушундай бир нерсе да. Бирок бул нерсени мен Николаны алгыла деген ниетте эмес, мен мисал бериш ниетинде айтып атам. Бул компания 2 жылдан кийин товарын чыгарат экен. 2 жылдын ичинде банкрот болуп жабылып кетиши да мүмкүн. Анткени азыр эң чоң Америкада ишенген American Airlines деген компания бар. Азыр банкрот болоюмбу, болбоюмбу деп турат. Эмнеге? Америка боюнча эң чоң cash burn American Airlines'ta. Cash burn бул күндөлүк кеткен расходу. Зданиялары, адамдары, самолеттори, берген айлыктары кармап турган системасына cash burn аябай чоң. Бирок United менен Delta андай эмес. Алар бир азыраак расход кылып атат да. Ошон үчүн бул аябай чоң рискованный бир базар. Жаңы баштагандар үчүн эң жакшысы эмне? 50ге жакын сонун өзүгө ишенген компанияларды тандап алып туруп, анан дагы бир нерсе, бул 50ге жакын компаниянын маркет капиталы бар. Мисалы үчүн айтайлы, $1 миллиард акчаны айландырып атат. Ошол $1 миллиард жогору болгон компанияларга инвестиция кылышты башташса, анткени жабылып кетиш ыктымалы азыраак да. Аларда деле бар, мисалы American Airlines 2008-жылы bankruptcy Chapter 11 bankruptcyге кылган, файл кылган. Анткени булар ошол 2007-2006 жылкы финансовый эдмеден кийин банкрот болгон да. Америка кыйналган жерде аларга биринчи келип урат да. Ар нерсени өзүнүн риски бар. Рисктерин түшүнүп туруп, 50ге жакын компанияны фильтрлеп алып, эмесин маркет капиталы $1 миллион карап, анан портфолиону diversity кылыш керек. Эмне деген ал? Ар бир филдтен, мисалы үчүн oil industry бар, интернет индустрия бар, кийим саткан компаниялар бар, ресторан бизнестер бар, интернет бизнестер. Акылыңызга келген ар бир башка бөлөк чөйрөдөн 5-5 компания тандалса, ошондо 50 компанияны чыгарып туруп, ар бирине айтайлы $1000 акчасы болсун же $5000 акчасы болсун, 50-үнө коюп койсун, бөлүп туруп. Ошондо рискти сонун менеж кылган болот. И $1 миллион жогорусундагы компаниялар, анан ар бир сферанын эң топтунда болгон компаниялар, мисалы үчүн IT дүйнөсүндө 5 сонун компания дегенибизде Microsoft, Apple, Google ошол компаниялар келет. Ошолордон бирден, түшүндүңүзбү? Баягы жакын баштагандар үчүн. Анан ошону көрүп барсың, 2 ай, 3 ай карап барсың, кандай болот. Кээ бирлери чүп кетет, кээ бирлери көтөрүлүп кетет. Ошондо бири-бирини жабат. Аябай сонун бир сабак алган болот да, аны кылган адам. Сиз өзүңүз азыркы тапта канча компаниянын акциясына катышасыз? Ошо жогоруда айткандай эле менде азыр бир 30 тегерегинде акция бар. Бирок менде да каталар аябай көп. Анткени мен адашып кээ бир компанияларды алып алгам, ал минуска кирип кеткендер бар. Бирок кандай десем, кээ бир компаниялар бар, ошол күндөлүк же ошол жумада чыккан кабарларга карап туруп көтөрүлүп кетет. Айтайлы, бүгүн өзү базар саат 4 AM ачылат, pre-market, базар ачылыштан мурда 8:30 officially ачылат да баарына. Ошол 4 AM туруп, эртең менен боло турган кабарларды көрүп, кээ бир нерселерди үйрөнүп, бүгүн ушул көтөрүлүшү мүмкүн деген аналитиктердин сөздөрүнү баарына жыйнап, ошонун натыйжасында чечим берген болсоңуз, ошол көтөрүлүп кетет. Менин азыр алып аткан нерсем, менде аябай diversified portfolio бар. Кандай дегени, бул 15 центтен баштап $150-200 чейин болгон портфолио меники. Ар кандай да, мисалы үчүн IT маркетинен болсун, oil industry болсун, airline industry болсун, ар бир индустриядан аз-аздан болсо да алып койгом. Анткени коронавирус учурунда кээ бир компаниялар действительно көп түшүп кетти. Бундай учур инвесторлор үчүн кайра келбештиги мүмкүн. Анткени азыр жакшы бир учур инвестиция кылып алыш үчүн. Бирок сабырдуу болушубуз керек. Азыр акча бир нерсени алсаңыз дал түшүп кетип калса паник кылбаш керек. Анткени кайра келет. Мисалы мен 2-3 жолу ушундай болду. Алган стокторум $4000 $15000 чейин минуска кирип кеткени болгон. Бирок 1 ай, 2 ай, 3 ай күтүүнүн аягында жанагылар өзүн оңдоп кайра көтөрүлдү, саттым. Эми ошол swing tradingдин бир жакшы жагы, өзүңүздүн акчаңыз болгондугу үчүн ойлонбойсуз. Кайра келет деп тым коесуз, процент да жок. Кимдир бирөө сизге күндө келип бешигинен акчаңызды сураган деле жок. Турат. Минуска кирип кетсе, бир аз сабырдуу болсоңуз, главный компаниянын кайра келишине ишенишиңиз керек. Анткени кээ бир компаниялар наоборот жок болуп, жабылып, OTC деген маркет бар. Ошол жерге өтүп,
Tamam, акчаңыздын баары жоголуп кетиши мүмкүн. То есть менде болгон акчанын баарына акцияны сатып алып койгонум Бир акциябы же башка акция? башка мүмкүн билбейм, баарына да. Эми мындай нерсе бар да. Мага бул трейдингдин эң жакшы жаккан нерсеси акчаны сейф, акчаны топтолуп турушуна себеп болот экен да. Ошол сиз брокер аккаунтуңузга $5000 өткөрдүңүз дейли. $3000 бир нерселер алдыңыз, $2000 турат. Ал $2000 сиз эч бир маал ал жерде кармап тура албайсыз. Анткени эмнеге сиз тынбай бир нерсе окуйсуз. Мисалы үчүн Twitter'де аябай популярдуу CNN'дин же Yahoo'нун же башка жердин Америка боюнча бир сөз сүйлөгөндө маркеттер көтөрүлүп кетип чыгып кете турган күчтүү адамдар бар да. Сиз аларды окуп турасыз. Twitter'де аябай көп анализ бар. Алар айтат, ушул жума дейт, могул компанияны карап тургула дейт, көтөрүлүп кетиш мүмкүн дейт. Сиз мурда бул адамдын айтканын кылгансыз, действительно $1000 акча кылгансыз. Ошол күнү сиз $2000 available болуп турган учурда бул адам дагы бир жаңылык айтты. Сиз ошол жаңылыктын натыйжасында $2000 ошол жерге тыгып коесуз да. Ал болбойт андай кармап тургандык көп деле эме кылбайсыз. Анткени ошол сиз фоллоу кылган адамдар, сиз ишенген адамдар болот да. Сиз уже бул күндөлүк кирип кабарларды окуйсуз, адамдарды фоллоу кыласыз, Twitter'ден аябай көп адамдарды карап турасыз. Бирок ошолордун айткан сөзүнө бир жолу кылып көрөсүз, эки жолу кылып көрөсүз, болбосо аларды фоллоу кылбайсыз. Өзүңүзгө жаккан адамдар болуп калат, ошолор менен иштеп жүрүп, алардын берген насааттары менен жакшы акча кылып калганыңызда, ошол акчанын баарын койгонуңуз жакшы. Анан неме, баягы компаниялардын прибылдары бөлүшкөн учур кандай болот? Кайсы убакта компания Дивиденд деген нерсе бар. Дивиденд бул аябай аз. Мисалы үчүн Walgreens'in дивиденди бир шеирге 46 центпи ушундай. Алардын шейри бир шейри $40-46 тегерегинде да. Бул аябай аз дегени да. Мисалы кээ бир адамдар бар, мен акчаны коюп дивидендтен акча кылам дейт. Бирок мисалы үчүн Warren Buffett'тын бир жылдык дивидендтен эле келген акчасы $1,000,000 да. Анткени ал $1 billion инвест кылып койгондугу үчүн дивидендтен жакшы акча келет агачы. Биздин андай чоң акчабыз болбогондугу үчүн дивидендтен көп деле акча кылам дегендерге бирок жакшы. Мисалы 100,000 тегерегинде өткөндө бир баланын портфолиосун көрүп чыктым, $180,000 акчасы бар экен. Бир айлык дивидендтен келген акчасы $170-200,000. $200 да. Бул почти 200,000 жакын акчадан айына $200 дивиденд деген эч нерсе эмес да. Ошого бул айтып атпаймынбы, ичине кирген сайын үйрөнө турган нерсе. Бир нерсени бөлүшүп кетким келет дагы, аябай жакшы бир стратегия. Adam Koo деген бир бала бар YouTube'да, ошонун сөздөрү да. Муну YouTube каналыңызга линктерин да калдырам. Adam Koo трейдинг боюнча one-on-one сабак өтөт. Аябай детальный, кызыккандар үчүн YouTube'дан карасаңыздар болот, бесплатный. Көп адам трейдингге киргенде баягы айтын үйрөнүп $10,000 деген долларларды берип акча берип атпайбызбы? Көп адам мага келип сурайт да, байке каерде үйрөндүң, мен ошол жерге курска акчасын берип үйрөнөм дейт да. Скам болгон үчүн, акча айлангандыгы үчүн аябай көп адамдар өзүнүн курстарын сатат. Курстар дагы эң арзан $3,000 башталат. Сиздерден суранычым, эч кандай жерге барбагыла, эч кандай курска акча бербегиле, бул нерсе бесплатный үйрөнүлөт. YouTube'да бар жок бар, интернетте бар жок бар. Бир гана нерсе өзүңөрдүн ошо кызыгышыңар. Отуруп угуш керек. Мисалы ошол Adam Koo деген бар, ого ошогон тыгылып атат YouTube'да. Трейдинг боюнча сабак берет. Отуруп алып, зерикпей түшүндүрөт. Ошол Adam Koo'нун бир сөзүн айтып кетейин. Ал айтат, трейдинг кылганда казинодо кымарбазга окшоп акча жоготпой, казинонун ээсиге окшоп иштеш керек. Казинонун ээси постоянно жеңет экен да. Мисалы үчүн баягы роллер бар, айланганда эки нерсе бар. Бир кара, анан бир кызыл свет бар экен, бир де жашыл бир свет бар экен да. Булардын дейт ичинен сени жеңиш процентиң 100дөн дейт 8 же 10% дейт да, жеңип калышың. Бул дейт сен 90%, почти 95% акчаңдын баарыны жоготуш үчүн барып сен акчаңды коюп атасың дейт. Бирок трейдинг андай эмес дейт. Трейдингде сен бир компанияны көрдүң, кириш лимитиң анан чыгыш лимитиңди коюп иштешиң керек дейт. Ал эмне дегени? Сиз $1000 бир акцияны сатып алып атасыз. Бул $1000 акцияны 900-гө түшкөндө алдыңыз. Эми бул жок, 1000 алдыңыз. Сиз чыгыш стратегияңызда билишиңиз керек. 20% арзандаганда
$800 түшкөндө 200'ді жоготуп болсо дагы муну сатып сал. Мен акчамды жоготушту каалабайм. Мен $1000 bir акция алдым. $800 түштү, $200 акча жоготтум. 800'ді сактап калышым керек деп туруп, 800'ді чыгара турган bir mindset, bir ошондой план болбосо, бул жерде дагы казинога барган кымарбаздан разницасы жок болот. Ошон үчүн сатыш стратегиябыз постоянно болуш керек. Ошол адамдын стратегиясы ушундай да. Сен stop sell деген нерсе бар. Ошол 800'гө түшкөндө сат. Анан жогорго чыкканда дагы көп деле баягы чыгып түшүп кетип калышы мүмкүн да. 1200'гө чыккан учурда сатып сал автоматически. Анткени мен ошол күнү $200 пайда кылдым. Жетет мага. Ушул сатыш стратегиясы менен анан түшүп кеткени дагы сатып жибериш. Алыш или сатыш стратегия экөөнүн тең sell price and buy price деп коет. Ошол экөөсүнүн стратегиясын сонун отургузуп алган адам эч бир маал банкрот болуп кетпейт. Жок дегенде 20% акчасын жоготот, бирок 80% дагы кайра ойногон турат да. Аябай көп маалымат айтып койдуңуз го. Жок. Мен мисалы такыр акчадан алыс адаммын да. Анан бирок акчага кызыкпасаң, акча дагы сага кызыкпайт экен да. Кызыктуу. Ошон үчүн бирок мен атайын эле акыркы учурда акча жөнүндө көбүрөөк окуп өзүмдү кызыктырып баштадым. Потому что ар бир адам сиз айткандай бай болгусу келет, туурабы? Ошон үчүн акча кызыгыш керек экен. Анан мисалы мен баштасам байке, мен баштапкы канча сум менен мен баштай алам, башташым керек? Башташ үчүн ошол ар бир брокерлар, Robinhood болсун, Ameritrade, Webull $100 менен баштасаңыз болот. Аккаунт ачасыз. Аккаунт ачкандан кийин Американын стратегиясы боюнча бул жерде Social Security бардык даныларыңызды бергениңизден кийин алар бир карап чыгат дагы, болду. Анан $100 өткөрсөңүз, бирок сиз эч кандай маалымат албай, мен жогоруда айткан knowledge'ты алып, базарды үйрөнүп, баарын түшүнбөй туруп, $100'ыңызды инвестиция кылбаңыз. Жана кагаз трейдингди кылып, ал жерде үйрөнгөндөн кийин анан баштасаңыз болот. Дагы бир нерсе биз оны башында айтышыбыз керек эле. Өзү трейдингди чоң базарынан келишибиз керек да. Бул Forex-тен башталат. Forex бул foreign exchange, дүйнөдөгү бүтүн акчалардын exchange, баягы бизде валюта дейбиз го. Ошо валютадан башталат. Бул исламда кайрадан харам, уруксат жок, анткени margin account болушу шарт. Өзүңүздүн акчаңыз менен Forex трейдинг кыла албайсыз да. Forex-тин дагы бир жаман нерсеси Европада, по-моему, Американыкын билбеймин, 1-ге 200 кылып берет. Бул эмне $1 койсоңуз $200 акча берет сизге. Бул аябай чоң да. Ошон үчүн бул исламда уруксат жок буга. Бирок айтып өтүшүбүз керек. Forex трейдингде бир күндө 3 триллионга жакын акча ойнойт. Өлкөлөрдүн арасында акча өзгөрөт да. Ушул акча основной маркетти дагы башкарат. Анткени доллардын көтөрүлүшү же евронун көтөрүлүшү бүтүн дүйнөгө таасир берет. Ал эми биз сүйлөшүп аткан сток, Америка болсун, дүйнө болсун, бир күндө $200 миллиард акчаны айландырат. Компаниялардын стокторун алмаштырат да. Бул сток эмнеге мынчалык көп айланат? Анткени мисал берели, Amazon'дун инвесторлору бар, миллиондогон долларды киргизип койгон. Аларга сток бүгүн же эртең керек эмес. Алар уже баягы long трейдерлер да, long инвесторлор. Акчасын коюп койгон 5 жыл, 10 жылдан кийин ошондой албайт деле да. Эми жана жогоруда сүйлөшкөндөй, ар бир компания өзүнүн компаниясыны шеерлерин бөлөт. Мисалы үчүн айтайлы, $1 миллиард компания болсо, 10%-ини элдерге сатат, инвесторлорго. Инвесторлордон акча келсин, биз иш кылайлы деп. Ошол компаниянын 10%-lik шейри 1 миллион дана акция болсо, 1 миллион дана акция уже акчасы төлөнгөн, компания аны иштетип атат да. Бирок бул жанагыдай кайра-кайра иштетиле турган бир товар деп ойлосоңуз, компаниянын брокер келет дагы, могул Webullга окшогон брокерларга айтат: "Мен колумда 1 миллион дана акция бар. Муну сен эртең менен 8:30-да ал, кечке мал 3 PM-де алып келип кайра коюп кой ордуна. Каалаган адамыңа сат, каалаганыңдан кайра ал, бирок кечке мал коюп кой." Ушундай миллиарддаган акциянын түрү болгондугу үчүн брокерлар аны күндө компаниядан алат, бизге окшогон карапайым калкка сатат, акча алар кылат же жоготот, разницасы жок, кечке мал кайра алып ордуна коюп коет. Ушунчалык баягы лимити болбогон бир базар. Анткени бир акцияны 5-6 адам кайра-кайра алып кое берет да ордуна. Анткени дей трейдерлер 1 сааттын ичинде эле миллиондогон акцияны алып кайра сатып берет. Мисалы үчүн Webullга кирип карасаңыз болот, volume деген нерсе бар.
Bank of America же болбосо American Airlines дегениңизде bir күнүн ичинде 70-80-100 миллионго жакын акциясы алынып сатылат. Ошо 70-100 миллионго жакын акча бир гана American Airlines'ın акциясынын үстүндө ойнойт да. Ошо волюм ушунчалык чоң кичинене карайт. Дагы бир кичине кыска нерсе, swing tradingде ислам уруксат берет деген маселени сүйлөшпөдүкпү? Ислам кээ бир компанияларды алышка уруксат бербейт. Мисалы банк болсун, арак саткан компаниялар болсун, мисалы үчүн круиз лайндар бар, корабльдер менен чыгат го. Бул туризмге буну алсак болот го дейт, бирок анын ичинде биздин акылыбызга дагы келбеген көп исламга каршы болгон нерселер ойнотулат, кымар ойнотулат, арак сатылат. Ошого окшогондордон абайлашыбыз керек. Мисалы банктардын акцияларын албашыбыз керек, анткени алар процент берет. Арак саткан компаниялар, adult entertainment деп коет, алар деле бизге туура келбейт. Ошон үчүн алып аткандар абайлаңыздар. YouTube'да кайсыл стокторду алам деп издесеңиздер чыгат. Мисалы бул жерде Америкада мен аябай сыйлаган Ясир Кади деген бир имам бар. Ошол деле өзү айтат, бул маселе боюнча swing trading кылсаңар болот, бирок ошол компаниянын эмне иш кылып атканын, адамдарды алдабай, алал менет кылып, жакшы товар чыгарып саткандардыкын алып иштесеңер болот. Анткени swing trading бул сиз как инвестор катарында карашыңыз керек да. Сиз инвесторсиз, бир компанияны карадыңыз, товары сизге жакты, мен бул компанияга ишенем деп акчасын койдуңуз. Кээ бир балдар бар биздин арабызда деле, баягы исламда жеңил, эч кандай жумуш кылбай туруп акча табыш алалбы, бул болбойт дегендер бар да. Бул жерде инвестор менен колунун билегинин күчү менен иштегендин арасындагы разницаны түшүнүшүбүз керек. Анткени инвестор пешенесин тердетип, жүк көтөрүп акча кылбайт. Инвестор ал акчасын коет, эч нерсе кылбайт, акча кылат. Ошон үчүн исламда дагы буга уруксат бар. Инвестор адам просто көңүл буруш керек болгон нерсе, исламда уруксат берилген компанияларга инвестиция кылат, эч нерсе кылбай акчасын, пайдасын көрөт. Анткени чоң акча коет. Инвестиция кыласың, ошол компаниянын бир бөлүгүнүн ээсисиң да, мындайча айтканда. Ооба, ушундай. Бир бөлүгүнүн ээси, шерик болосуз. Рискине да шерик болосуз. Анткени исламда 50% риск, 50% жеңиш болсо, уруксат бар да. Анткени ал компания батышы да мүмкүн, чыгып кетиши да мүмкүн. Эми байке, сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыздагы эң сабак алган, эң бир сизди толкундаткан учурларды айтып бербейсизби? Мисалы, сиз минустасызбы же плюстасызбы? Мен эки аккаунтум бар, Ameritrade менен Webull экөөндө тең иштеймин. Иногда мага жаккан стоктор болсо, бир эле стокту эки жерден да алып коем да. Жакында бир сток аябай көтөрүлүп кетти. Аябай көтөрүлдү дегенде ар бир стоктон $3000 пайда болду. Бирөөсүн сатып, бирөөсүн сатпадым да. Анткени же көтөрүлүп кетсе, депчи, ошондой бир адам напсы жаман да. Бирөөсүнөн жакшы пайда кылдым, бирок экинчиси минус коюп кетти да. Мен ал жерде $3000 акча ушундай көзүм алдына келип туруп кетип калды. Ошондой моменттер көп болот. Дагы бир компания бар эле, аны биз $112 алган болчубуз. Roku деген компания бар, ал деле аябай ойноп турат. Ал 113дөн алганыбызда 80дерге түшүп кетти. Бир ай күттүк. Анан кайра көтөрүлгөндө бир $200-300 пайда менен 16-17 көтөргөн сатып салдык да. Анткени бир ай күттүк, буну эми болду, жетет, акчабызды чыгарганыбызга сүйүнүп турсак, 2-3 күндөн кийин 160-ка чыгып кетти. Ушуга окшогон моменттер болуп турат, бирок айтканымдай напсти башкарышты билиш керек. Иногда бар болуп турат, минуска да кетет, плюска да кетет. Азыркы учурда жаман эмес, акча кылып турам. Азыраак компаниялар көтөрүлүп не болуп атат, бирок overall эмеде минустамын. Анткени азыр маркет минус. Бирок инвестицияга улантып атабыз, анткени азыр аябай жакшы бир учур. Главный компанияны жакшы изилдеп, жакшы жолдоруну карап, ишенген компанияларга инвестиция кылып алсак, Американын базары күчтүү базар, өзүн оңдойт. Буга ишенич. Азыр эми акциялар түшүп кетти, азыр сатып алып койсо, жанагы анан карантин чыкканда өздөрүнө келсе жакшы прибыль кылсаң болобу? Албетте, ошол айтып атпаймынбы, азыр бир ай мурда мен бир жумадан кийин жакшы болот деген ниетте инвестиция кыла баштаган элем, бирок ал бир айдан бери базар ылдыйга кетти. Бул жаман дегени да. Бул кайра качан өзүнө келет, кайра качан өзүн оңдойт билбейбиз. Эч ким гарантия да бере албайт. Ошон үчүн биз азыр инвестиция кылып аткан учурубузда 5 ай, 6 ай, 1 жылды ойлоп инвестиция кылышыбыз керек. Бүгүн койдум, кийинки жума көтөрүлөт деген бул туура эмес. Өзүңөргө ишенген, мисалы үчүн
Авиакомпанияларды ойлогонубузда, авиакомпаниялардын ичинен Boeing'e инвестиция кылса болот. Boeing мен караган жокмун, өткөн жумаларда 180 тегерегинде болчу. Бул Boeing $300 көтөрүлө турган акция. Ойлоп көрсөңүз, азыр 200ге койдуңуз, $100, $150 көтөрүлөт. Boeing бул 400'дөрдө жүргөн компания. Азыр общий дүйнө боюнча бардык авиакомпаниялар самолетторун отказ кылып албайбыз дегендиги үчүн түшүп кетти. Бирок коронавирус оңдолот, элдер бир жерге барат, эс алат, самолеттор кайра жүрөт. Мисалы үчүн American Airlines банкрот болуп жабылып кетиши мүмкүн. Башкалар жабылып кетиши мүмкүн, бирок ордуна жаңылары чыгат. Ошон үчүн ушуга окшогон ишенген, келечекте өзүнүн бутуна туруп кете турган, анан булардын башка компетитор жарышкан башка эч ким жок болгондугу үчүн, мисалы Boeing менен бирге атаандашкан компания мен билбеймин. SpaceX бар, ал космоска чыгыш боюнча атаандашып атат, бирок дүйнөдөгү самолет кылыш боюнча ал атаандашкан жок да. Ал эмеси алардын жарышы эмеси башка. Ошо жакшы бир учур, бирок айтканымдай аябай чукур изилденип, жакшы бир инвестиция кылса көтөрүлүп кетет. Бул учурда экономика өзүн оңдобой туруп, Америкада 100 миңдеген элдер миллионер болуп кетти уже. Азыр ушул учурдачы. Анткени акциялары сонун ойноп атат да. 30-40% ойноп атат. Кызыктырып койдуңуз байке. Уже инвестор болуп баштайм. Тамаша. Мен билбеген да көп маалыматтарды айтып бердиңиз. Чоң рахмат. Суроолор болсо ушул төмөн жакка калтыра бериңиздер достор. Биз бүгүн ушул акция тууралуу сүйлөштүк. Бул деген ошо жогоруда айтып кеткендей эле, азыр карантин учурунда көптөгөн Америкадагы дүйнө жүзүндөгү көптөгөн компаниялардын акциялары түштү. Ошону сатып алып, өзүңдүн топтогон же мындай жөн турган акчаңды ошол жака жумшап, кайра сатып, бир жөн турганын ордуна мындай айлантып турсаң болот. Ошол жөндө сүйлөштүк. Сурооңуздарды, сунушуңуздарды күтөбүз. Гүлшанбек байке айткан ссылкаларды төмөн жака сөз түрдө калтырабыз. Анан эгер дагы сунуштар болсо, дагы жооп бере бересизби? Албетте, колдон келишинче. Бул нерсе тамаша эмес, акча ширин нерсе, баарыбыз билебиз. Жакында биз жашаган штатта или Непривилде бир бала өзүн өзү асып алды. Эртең менен турса $170 миң минуста экен аккаунты. Ошого билбей туруп, акчага кызыгып кирип кетпеңиздер. Баштардан мурда жогоруда канча жолу айттык, кайра айтабыз. Бул тамаша эмес, бул аябай серьезный бир жумуш. Акчам бар, башка жумуштан тажадым, мен ошого өтүп алып, үйдө отуруп эле акча таап коем деген нерсе жакшы, ар бирибиздин каалаган нерсебиз. Кыргызстанга барып отуруп деле кылсаңыздар болот. Кеңиричи. Бирок андай кылаардан мурда үйрөнүш керек. Үйрөнгөндөн кийин дагы бул баягы Кыргызстандын методикасы боюнча 5 жыл университетке барып, университетте окуп, дипломду алып, анан өмүрүңүн аягына чейин жакшы кийинки башка нерсе үйрөнбө деген эмес да. Бул каждый жума жаңы нерсе үйрөнүп, талап кылат ушуну. Ошого ийгилик баарыңыздарга, көп сүйлөдүк. Суроолор болсо, кеңири сурасаңыздар болот. Чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Рахмат. Аллах каманат.